Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Кутмандуу күн угарман. Ободо ачык өкмөт уктуруусу. Сиздер менен мен Айзат Түмөнбаева. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы айылдык кеңештин биринчи сессиясын ким чакырат жана уюштурат. Биле албайт экен. Кызыгасызбы? Кызыкпайм да. Мен Иман Талантбек Нуркеримов, Куланак айылынын тургуну болом. Менин оюмча айыл өкмөтүнүн катчысы өткөрүш керек, чакырыш керек. Ошо катчынын милдети да. Мен Арипов Калназар Арипович Учкун айыл өкмөтүндө аскердик каттоо инспектору болуп иштейм. Жергиликтүү кеңештин биринчи чакырылыштагы отурум же сессия десек, айыл өкмөт эле уюштурат болуш керек. Мен деле ошол жагын толук билбей эткенмин. Мен Учкун айылынын жооптасы Жумабай Тилебек. Буюрса мына бизге 21 депутат шайланып бүттү. Эртең саат 9-га мандат алган чакырып атат. Жергиликтүү кеңештин биринчи ачык мыйзам боюнча улуусу, кимиси улуу болсо ошол ачык жасап берет. Андай өздөрү ана ылайык баягы кол топтоо менен төрагасын шайлап алат. Жаңы шайланган айылдык кеңештин биринчи сессиясын мурдагы чакырылыштагы кеңештин төрагасы, борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоонун жыйынтыктарын аныктагандан кийин 2 жумадан кеч эмес мөөнөттө чакырат. Жаңы түзүлгөн айыл аймагынын айылдык кеңешинин биринчи сессиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосунун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин 2 жумадан кеч эмес мөөнөттө борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чакырылат. Айыл өкмөтүнүн аппараты биринчи сессияны өткөрүүнү даярдайт. Айылдык кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибинде төмөндөгү маселелер кирет. Айылдык кеңештин төрагасы, төраганын орун басарын шайлоо, туруктуу комиссиялардын тизмесин, алардын курамдарын жана төрагаларын бекитүү, кеңештин ишин уюштуруунун башка маанилүү маселелери, төраганы шайлоо тууралуу токтомго сессияга төрагалык кылуучу курагы боюнча эң улуусу кол коет. Андан ары кабыл алынган бардык токтомдорго жана протоколдорго жаңыдан шайланган төрага кол коет. Сиздер бүгүн ачык өкмөт уктуруусун уктуңуздар. Сиздер менен бирге мен Айзат Түмөнбаева болдум.